ар бир редакцияда мындай болот. Баш редактор карайт дегендей, артык секретарь карайт. Теледе деле, радиодо деле ошол. Мына биз совет доорун жамандап атпайбызбы? Тоталитарный болчу, анан эркин сүйлөтчү эместигиндей. Бирок анын бир жакшы жагы бар эле. Анткени теледе болсун, радиодо болсун бере турган уктурууну же көрсөтүүнү алдын ала кагазга түшүрөт эле журналисттер. Анан аны микрофонка деп коет, ошого бастырып машинкага, анан тапшырат эле. Аны орун басары окуйт, бөлүм башчы окуйт, баш редактор окуйт. Баягы арасындагы келегей нерселердин баарын алып, жакшы сөздөр менен алмаштырып отуруп, кондициясына жеткизип, анан эфирге берет эле. Башкача айтканда, азыркыдай ашыкпаш, же болбосо аралашкан сөздөр тигуларга жол берилбейт эле. Эфирге таза материал кетет эле да дайым. Анан ошон үчүн мен ошол жакшы жагын алам. Ал эми журналисттер көрүп турган кемчиликти көргөндөй болуп айтайын десе, ага чектөө болот эле. Бул жаман жагы. Бирок биз мына Кытайлардын философиясын колдонсок болор эле. Бардык жакшы нерсени алып туруп эле, жаман нерсени баарын таштап туруп алдыга кетиш керек деп атпайбы булар? Ошон үчүн өнүгүп атышат. Биз ошол совет орындагы болобу, азыркы болобу, башкасы болобу, чет өлкөлүк болобу, биз айтып атпайбызбы? Журналистиканын эл аралык нормасы деп. Аны да алып, ошонун бардык жакшы жактарын алып туруп кете берсек жакшы болот эле да.